Жогорку кеңеште чет элдик өкүлдөр тууралуу мыйзам талкуулашат. Мыйзам долбоорду кабыл алынса, көптөгөн бейөкмөт уюмдар жана көз карандысыз маалымат каражаттары өз ишмердүүлүгүн токтотууга аргасыз болуп, бул алынган мыйзамдарга каршы иштей берсе, андай уюмдар эң жакшы дегенде жабылууга аргасыз болушат. Же алардын ишмердүүлүгүнө активдүү катышкан деген шылтоо менен 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бирок мыйзам баарына бирдей иштейби? Мисал үчүн Кытай элчилигине миллиарддаган акчаларды алган Айгүл Жапарованын Эне балага тирек фондун алсак, Кытай элчилигинен каржыланган фондду чет элдик өкүл деп атасак болобу? Азыр биз сиздерге бардыгын ирети менен айтып беребиз. Эне баланын тиреги фонду Баткен районуна цех курду. Аялдар үчүн жумуш орундары жана кирешелүү ишканалар түзүлдү. Бул ачылышта Кытайдын элчиси менен Кыргызстандын биринчи айымы, президенттин жубайы Айгүл Жапарова катышкан. Бул окуя тууралуу сюжет мамлекеттик каналдарда көрсөтүлүүдө. Белгилей кетсек, Эне балага тирек коомдук фонду тарабынан Баткендеги чек ара чырында жабыркаган 50 айым үчүн эс алуу уюштурулган. Ушундай эле окуяларды фонддун башка иш-чараларынан да көрө алабыз. Бул жерде мисалы фонддун жана Кытай элчилигинин колдоосу менен кондитердик цехтин ачылышы тууралуу сөз болуп жатат. Ал эми бул жерде Эне балага тирек фонду Бишкек шаарынын мэриясы менен биргеликте YouTube'дагы D-Billions балдар контентин өндүрүүчүлөрдүн популярдуу командасынын концертин беришет. Бул фонддун аткарган иш-чаралары мамлекеттик каналдарда тынбай көрсөтүлүп турат. Анан чындап эле уюштуруу документтери боюнча негиздөөчүсү жана жетекчиси президенттин жубайы Айгүл Жапарова. Бирок фонд акчаны кайдан табат? Биз бул суроого жооп таптык. Коммерциялык эмес уюмдар каржы булактары боюнча өзүнчө отчет бере башташты. Эми бул отчетторду биз ачык булактардан көрө алабыз. Биз Айгүл Жапарованын отчеттору менен таанышып чыгып, таң калдык. Келгиле, чогуу карап көрөбүз. Бул фондду 3 эле уюм каржылайт. Биринчи кезекте Кытай элчилиги жана анын суммасына баш багып көрүңүздөр. Бул 9 миллион сом эмес, 9 миллиард сом. Документте 1000 сом менен санагыла деп жазылып турат. Айгүл Жапарованын фондуна 2022 жылы Кытай элчилигинен 9 миллиард сом түшкөн. Жана дагы 563 миллион сомду Чакмак Мемет деген киши каржылаган. Ал эми Ас-Сафа Центр коомдук бирикмеси 1 миллиард 300 миллион сом беришкен. Айгүл Жапарованын фондунун жалпы кирешеси жана чыгашасы дээрлик 11 миллиард сомду түзөт. Салыштыруу үчүн айта кетсек, Маданият, маалымат жана спорт министрлигинин 2022 жылга такталган бюджети 5 миллиард сомдон бир аз ашык акчаны түзгөн. Башкача айтканда, Айгүл Жапарованын атындагы фондко бөлүнгөн акча Маданият, маалымат жана спорт чөйрөсүнө бөлүнгөн акчанын жылдык бюджетинен 2 эсе көп. Эми чыгашаларын карап көрөлү. Фонд айлык акыга 196 миллион сом жумшаган. 28 миллион сому коммуналдык кызматтарга колдонулган. Ал эми уставдык иш-чараларга 10 миллиард 700 миллион сомдон ашык акча иштетилген. Эми кайрадан Баткенге кайрылсак, бул жерде цехтин ачылышында Кытай элчиси менен Айгүл Жапарова чогуу турганын көрүп турабыз. Тагыраак айтканда, Кытай элчиси бул фондду каржылап атканы жашыруун деле эмес экен. Буга чейин биз кандай суммадагы акча экенин билчү эмеспиз. Эми билебиз. Айгүл Жапарованын фондун Кытай элчилиги каржылайт. Андан тышкары 500 миллион сом салымы менен Чакмак Мемет. Салым кошкон уюмдардын дагы бири Ас-Сафа фонду. Бул фонд 1 миллиард 300 миллион сом салымын кошкон. Келгиле эми чет элдик агент мыйзамына кайрылалы. Уюмдар кайсы критерийлер менен чет элдик агент болуп калат? Эгерде уюм эки талапка жооп берсе, анда ал чет элдик өкүл болуп саналат. Биринчиси бул чет өлкөлүк каржылоо. Өзүңүздөр көргөндөй эле Айгүл Жапарованын фонду бул талапка жооп берет. Экинчиси Кыргызстандын аймагында саясий иштерге катышуу. Коммерциялык эмес уюм саясатты өзгөртүүгө багытталган өкмөттүн чечимдерине таасир этүү максатында саясий акцияларга катышканда саясий активдүү болуп калат. Эми бул аныктама өтө кеңири болгондуктан бул бөлүктө да Жапарованын фонду талапка жооп берет. Бирок чынында эле бул фонд чет элдик өкүл катары эсептелеби? Сиздер менен мен Акжол Шарабидинов болдум. Көрүшкөнчө.